Кыз баланы багып, көздүн карагендей сактап, аны бойго жеткенде турмушка узатуу бул ар бир ана атанын милдети десек жаңылышпайбыз. Бирок акыркы учурларда бул көрүнүш артка кетенчиктеп бараткан сыяктуу. Себеби жашоонун талабы же кыздардын көз карашынан өзгөргөндүгү айтор турмушка чыккысы келбеген кыздарды дагы кездештирип калабыз. Мунун себеби эмнеде? Чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө күйөөгө тийүүгө ашыкпаган кыздар деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Эмне себептен кыздар турмушка чыккысы келбейт? Мына ушуга карата дагы өздөрүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген конокторду студияга чакырып баштайлы. Ал үчүн актриса Насыйкат Кабылдаеваны, ошондой эле Жаңы Толкун адабий клубунун менеджери Ырыскүл Иззатованы студиябызга чакыралы. Ырыскүл, мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыз, сизден баштайлы. Бүгүнкү биздин талкуу кыла турган темабыз деги эле турмушка чыгууга, тагыраак айтканда күйөөгө тийүүгө ашыкпаган кыздар жөнүндө талкуу кылган турабыз. Анан чындыгында карап олтурсак, себептери көп, бирок сиздин ой пикириңиз? Ар бир адамдын өзүнүн кыялы максаты болот. Ошол максаттарга жетүү үчүн кыздар көбүнчө турмушка чыкпай жатса керек деп ойлойм. Себеби ошол эле учурда өзүмдү алып караганда дагы ошондой да өзүмдөгү максаттарга деги эле турмушка чыгууда кайсы бир деңгээлде чек болот да. Ал чектерди ашуу үчүн чыгармачылыгыңа бир аз тоскоолдук жаратып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ашыкпай жатсак керек. Сиз кандай ойлойсуз, Насыйка? Сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди айтыңызчы. Меники кичине мындай бир башкачараак да. Көбүнчө сүйүүгө берилген эме да. Мисалы үчүн кыз жигит болуп бизде мурдакыдай болуп кудалашып бермей деген жок да. Азыр кенен мындай свободный ар бир кыз өзү билет, өзү тандайт. Анан ушинтип сүйүп, аябай кыз сүйүп калса эгер, ошондой да, эгер болбой калса, экөө ажырашып эметип кетсе, кыз көпкө чейин ошондой баланы издеп жүрө берет да. Ошо балага окшоштуруп, ошо балага мындай ошондой идеал издеп жүрө берет да өзүнөчү. Сизде болгон ушундай? Менде лично болгон. Ошон үчүн айтып атам да. Демек, бир сүйүүдөн кийин ал баладай балдар табылбайт. Табылбайт. Анан дагы жакшы таанышып, ал баладан дагы, ал сүйүүңдөгү баладан дагы жакшы балдар чыкса дагычы, баары деле издей бересиң да арасынан ушундай. Просто кыздар көбүнчө эмебиз да мындай. Кандай десем, мындай эмоциональный, мындай в мире иллюзий живем да, мындай мечтать этип, мындай өзүнчө эле биз романтиканы көп жакшы көрөбүз да, билбейм. Бирөө айткандай тиги кыздардын баардыгы сериалдарды көрүп алышып, анан ошондой жашоону кыялданып жүрө беришет, андай жашоо Кыргызда жок дегендей, сиз дагы кыялданып жүрөбүз. Мүмкүн, бирок турмуштун деле оорчулуктарын көрүп эле чоңоюп келатабыз эми, бирок баары делечи жүрөктө жакшы сезим болбосочу эч эме кыла албайт экенсиң. Мен лично ошондой. Бирден бир себеби, мисалы Рыскүлдүкү чыгармачылык кандайдыр бир деңгээлде тоскоол болбосо, сиздики балким ошол сүйүү, татыктуу сүйүү табылбайт да. Мен эгер өзүмө адам жакпайынча мен эч кандай мамиле кылып кете албайм ал адам менен. Сүйүүдө деле эмес, мен иштеп атканда деле коллективимде бир адам менен мындай келишпей калсамчы, же ал адам кетиш керек, же мен кетишим керек болуп калат да. Мен ушундай. Демек, бул кыздардын кандайдыр бир деңгээлде оор мүнөздүүлүгү. Оор мүнөз, может быть, кыялымдын ушундай эмесиненчи. Мен апам мага көп айтат ушул сөздүчү, туура эле да. Сенин оройлугуң 10 тыйын дейт да. Чын да. Мен орой болуп кетем көп учурдачы. Оройлугуң 10 тыйын дейт. Ошон үчүн 10 тыйын болуп 30га чейин азыр жүрөм да. 30га чыгып калдыңыз. 29 эми. 29да. Анан бул дагы болсо балким жашоонун талабыбы же учурдагы кыздардын психологиясын кандайдыр бир деңгээлде өзгөрткөндүгүнөнбү? Психология көбүнчө. Биз көрөбүз да. Азыр мисалы үчүн тең укуктуулук, мен өзүм тандайм, өзүмө жакканды деп ушундай мурдакыдай эме эгер закрытый эме болсо, мисалы үчүн СССР убагында закрытый болчу да, эч кимде эчтекени көрсөтчү эмес, мындай болот экен. Каалайсың, ушундай нерсе болот. Болгон мына тиесиң, жашайсың болду деп койчу да. Ошондой экен деп ошо направление менен кете берген да. А бизде азыр эмне выбор көп да. Мен кааласам жашайм аны менен, мен каалабасам жашабайм деп жүрө бересиң да. Азыр ата-эне деле мисалы үчүн эметпейт да. Өзүң билгениңди кыл деп коет да. Таңуулабайт. Демек, бул дагы болсо баягы эн аталардын кызына кандайдыр бир деңгээлде түрткү бербегендигинен. Түрткү бербей эмес, бош кой берип койгондугу, өзүң эркине коюп койгондугу, өзүң эркиң деп койгондо. Балким кыздар ошончолук укугун билип кеткен. Мүмкүн. Жакшы, сиз кандай ойлойсуз?
Айрым кыздар баягы биринчи орунда бул карьера деп айтышат экен да. Мисалы кээде карап турсаң, айылдагы окуучу кыздардычы, айылда окуп жүрүп эле турмушка чыгып кеткендер азыр көбөйө баштады да. Бул алар коом менен аралашпагандыктан, кайсы жолду тандарды билбегендиктен алар кыздар турмушка чыгыш керек деген аң сезим менен эле алар ошол жолду тандап кетип калышат. Демек биз айылдагыларды коом менен аралашпагандар деп коебуз. Жок, коом менен аралашпаган, кайсы бир деңгээлде эми айылда бир аз чектөөлөр бар, айылдын салты такыр башкачараак шаардыкына карагандачы. Аларда ата-энеси да. Азыр айылда кыздар окууну бүткөндөн кийин айылда калган кыздар азыраак болсо керек дейм да, себеби агыл эле шаарга келет, Бирок мурункуга салыштырмалуу мен окуп жүргөндө, мисалы мектепте окуп жүргөндө, турмушка чыккан кыздар аз болчу да, мектепте окуп жүрүп турмушка чыккандар. Азыр тескерисинче улам көбөйө баштады да бул нерсе. Жакшы. Анан бул да болсо баягы чет өлкөгө чыгуу, көрүп келүү, коомду көрүү десек, ошол бир себеби болот ал. Албетте, азыр деген мисалы интернеттен баардык мамлекеттер канча жол кире менен барууга болоорун, кандай шарттарды түзүп, каяка барса, кандай билим алса болооруна чейин билип алышат да. Ошол себептен улам дагы алар алдыларына максат койгонду дагы үйрөнүп калышкан. Демек кыздар баягы өзүнүн гана бир алыс максаттарды коюп алып, ошого жетем деп созулуп кетип атат дейсиздерби? Балким ошондой деле болушу мүмкүн. Көзү студиябызда дагы бир эки коногубуз отурат. Аларга дагы суроону узатсам, алгач студент Жылдыз Жусупбекова. Мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыз. Сиз да студент катары буга чейин биздин дагы таштаган постко кандайдыр бир деңгээлде ой пикириңизди билдирдиңиз эле. Кыздардын турмушка чыкпай атканын себептери эмне деп ойлойсуз? Негизи шариятта 23 эң иштейм, билим алам жана карьера сиздердин айтканыңыздар боюнча ошондой деп келгенде 23 жашта айтылат. 23 жаш, 24 жаш депчи. Буга чейин кыз балагатка жеткен маалда турмушка чыгыш керек. Азыр биздин кыздардын турмушка чыкпай атканынын бирден бир себеби бул бизде азыр эмейл болуп калды да. Байлык көп биринчи орунга туруп калды. Кыздарыбыз бир аз жеңил нерсени каалап калды деп ойлойм да. Жеңил нерсени каалап, ошонун себебинен турмушка чыксам дагы кыйналбайын. Азыр иштейин, кийинчерээк дагы көрөм деген болуп калды болуш керек деп мен ушул нерсени ойлойм. Баланын байлыгына карап атабы же өзүнө байлык топтоо болуп атабы? Баланын байлыгына көбүрөөк карайбыз да. Эгер байлыгы жок болсо, ошентип кандай болот, жашоо кандай болот деп, жашоо кандай болот деп тапкычакта иштейм, окуйм, өзүм эле аракет кыла берейинчи деп иштеп жатышат да биздин кыздарыбыз. Менчи байлыгына карабайт болчумун. Бирок мен зависимый болгум келбейт. Күйөөмө барганда, мисалы үчүн күйөөгө тийсем, мен күйөөмдүн колун карап калгым келбейт да. Ал кедей болсо дагы, бай болсо дагы мага разница жок. Мен бирок андан зависим болбошум керек. Мен ошон үчүн өзүмдүн ишимди алдыга коюп алуу максатым болчу мурда. Азыр уже коюлуп калды, уже ишим бар, иштелип атат, баары жакшы. Бирок сүйүү жок дегендейчи. Анан ошо. Байлыкты биринчи орунга коюу дейт материалдык өзүнө. Жок, мен дагы эч кандай байлыгына карабайм. Мисалы адамда жүрөгүндө сүйүү болсо, мисалы сөзсүз бул нерсе баягы никеде эле сүйүүгө көз каранды да. Бири-бириңди жакшы көрүп турсаң, урматсый болуп турса, анда үй бүлөнүн тынчтыгы бекем болот, үй бүлө тынчтыкта өмүр сүрөт да. Ошол эле сыяктуу, мисалы менде деле эже айткандай сүйүүгө көз каранды. Татыктуу сүйүү табылбай атат. Эгер татыктуу сүйүү табылбай атса, байлык дебесеңиздер, сүйүү негизи билсеңиздер, никеден кийин башталат. Ага чейин сиздер никеден кийинки жашоону тата албайсыздар да. Тата албайсыздар мындай айтканда. Мен никеден кийин сүйүү келет деп нике кылып алып анан кийин в проигрыш болуп калгым келбейт да. Потому что ким билет ал кандай адам, биринчиден, экинчиден мен сүйүп көргөм. Эгер ошогу мен сүйгөн адам азыр мени чакырсачы, жүр жайлоого барып жашайбыз боз үйдө эле десечи, мен с удовольствием бармакмын. Жүр айланып кетейин, өкөз чогуу жакка барып жашайбыз. Тандырга нан жабам, ооба бүт эшиктин алдын шыпырам, уйсайм, мейли колум турулуп кетсин, жарылып кетсин, зато сен менин жанымдасың.
мен любой жака бармакмын. Мен ал турмуштун эмесине карабайм да, мындайчы. Только сүйүү болуш керек. Билбейм, мен үчүн мен никеге чейин сүйүү болуш керек. Никеге чейин болуш керек и никеге чейин болуш керек, естественно. Анан кийин уже нике кылыш керек да. Жакшы. Келиңиз Наргиза, сиз да кандай ойлойсуз? Ушул сизде да маалыматтар көбүрөөк. Сиздин ой пикириңиз бүгүнкү биздин тема тоосунда. Саламатсыздарбы биринчиден? Саламатчылык. Негизи деген мен өзүм мындай кеч турмушка чыгууга каршымын да. Себеп дегенде өзүм азыр 20 жаштамын. Анан кыз киши үчүн эң биринчи орунда үй бүлө турат деп ойлойм да. Мындан улам мындай жок дегенде 21-22 жашымда турмушка чыксам деп кыялданам өзүмчү. Анан кыздар эмне үчүн турмушка чыккысы келбейт деген суроо болсо, буга эң биринчи эле бул азыркы учурда көптөгөн кыздарыбыз мындай өтө идеалдуу адамды кыялдана алышат деп ойлойм да. Себеп дегенде идеалдуу адам жок негизичи. Эгер сизди түшүнгөн, сыйлаган, колдогон адамга жолуксаңыз, ал адамды идеалдуу кылуу бул өзүңүздүн колуңузда. Экинчиден бул жана карьера деп айтып кетпедиңизби? Мындайларда көп негизи, бирок көбүнчө бул жана чет өлкөдөн билим алып келген кыздарыбыз бар эмеспи? Алар деген менин өзүмдүн курбуларым, тааныштарым аябай көп да, чет өлкөдө окуган жана азыр окуп келгендерчи. 30га чыккан, чыга элек ашкандар да бар. Алар мен ушунча жыл бекер окудумбу, окуганымды актайын, ата-энемдин жок дегенде мага кетирген контрагын актайын деп айтышат да. Мындан улам бул карьераны көздөгөн айымдар ушул өзүнүн мындай ата-энеси үчүн кылабы, балким мындай ушунча аракетин текке кетиргиси келбейт, акташ керек да. Ал эми үчүнчү топ бул кыздардын өздөрүнүн жүрүм туруму. Азыркы учурда көптөгөн жаш кыздарыбыз, мындай жашынакай эле кыздарыбыз мындай өткөл курактан уламбы же билбейм, мындай жаман жолго түшүп кетишет да, бат элечи. Анан ушунчалык бир азыркы соңку учурда мындай кичинекей эле кыздарыбыз тамеки чегип, түнгү клубтарга барып жүрүшөт. Анан ойлойм да, негизи чыныгы эркектер ал кыздар менен убактылуу мамиле курушу мүмкүн, бирок негизи үйлөнгөнгө убакыт келгенде аларды мындай таштап коет дагы, өздөрү мындай аруу, ар намысын сактаган кызга үйлөнүүнү самашат да. Жада калса жана хадис бар да бир, пайгамбарыбыздан сураптыр да Айша энебизчи. Эгер бир өрөнгө келип, мөмөсү түшпөгөн, үзүлбөгөн дарак көрсөңүз, анан бир жактан мөмөсү үзүлгөн дарак көрсөңүз, кимисинин осует элеңиз депчи. Ошондо албетте мөмөсү үзүлбөгөндөн деген жооп алган. Демек, бул жерде мындай да, канчалык өзүңдүн арулугуңду, ар намысыңды сактасаң, ошончолук сага үйлөнгүсү келген мырзалар көп болот. Демек, мындай болот да, ошондо сиздин оюңуз, баягы кыздар убактылуу өзүнүн баягы ар намысын кетирип койду, убактылуу жүрдү, кийин турмушка чыга албай калышты, анткени аларды эч ким албайт. Кыздардын мындай турмушка чыккысы келбегендигинин себеби анын обу жоктугу жана ар кандай шылтоону айтуусу деген ой пикир менен келген журналист Маданбек Талайбек уулу бүгүн биздин студиябызда. Бүгүнкү биздин талкуулап аткан темабызга карата сиздин ой пикириңиз кандай, мырза катары? Көп кырдуу кароого болот. Карьера деп айтып атышат, байлык деп айтып атышат, идеалдуу адамды издеп атышат. Бирок бул кызга, жан дүйнөсү байыган кызга, жигитке бул шылтоо эмес да. Шылтоо эмес. Себеп дегенде мен өзүмдүн практикада жашоодо көрүп жүрөм. Басымдуу бөлүгү кыздардын карьераны ойлошот, анан байлыкты ойлошот да. Баланын байлыгын ойлошот. Баланын байлыгын ойлошот. Ал эмне кылат? Же атасы менен жашачудай болуп, атасы эмне иш кылат? Ошол жагы дагы бар да, маселе. Карашат. Бул албетте ал адамдарга түз же терс көз караш айтууга болбойт, бир гана жан дүйнөсүнүн кичине жакырдыгы болуп эсептелет да. 30га 35ке чыгуу бул кыргыздын кызы үчүн жат көрүнүш болбош керек. Жан дүйнөсү жакырлар гана чыга албай атат деген ой пикирге келиңиздер. Сиздер кандай болот? Жан дүйнөсү жакырлар гана турмушка чыга албайт эмес. Мисалы азыркы учурда коомдо чечкинсиз балдар дагы аябай арбын да. Мисалы сөз айтуудан да корккондор арбын. Булар менден өйдө деппи андай? Ошондой учурлар аябай көп кездешет да. Маданбекке айтайын деп атам да. Байлыгын, иштеген жерин караган эмнеси жаман кыздардын? Кыздар, естественно, инстинкт самосохранения деген бар. Сен
будущий күйөөң, будущий кайнатаң, будущий кайненең каерде иштеген, кайсы чөйрөдө жүрөт, туурабы? Кимдер менен катышат, кандай кругта? Сен анын баарын билишиң керек да, билиш биздин укук ал. Мен билгим келет. Мен естественно высший обществода болсо мага жакшыраак. Потому что мен төрөлө турган балдарым, алардын тукумун улайм мен, туурабы? Мен ошолорго соответствовать этишим керек, туурабы? Мен өзүмдү, может быть, түзөшүм керек аларга. Мен өзүмөн ылдый болгон жакка билбейм кандай. Тоже карашым керек. Турмушка чыккыңыз келбейт. Турмушка чыккым келбейт эмес, бирок өзүмөн ылдый жак болсо, анда мен башка мераларды колдонот элем да. Мындай. Ал аял киши үчүн эмнеге ал адамдын байлыгын, анан иштеген жерин карайт? Потому что аял уже тиелектеле, уже алдын ала уже эме создавать этип коет да. План түзүп коет дейсизби жашоого? Ооба, мен значит, бул биякта иштесе, дальше бул карьерасы менен көтөрүлө алабы, көтөрүлө албайбы, же башка жумушка иштей алабы, иштей албайбы. Мен уже эметип коем да, даже төрөлүп аткан балдарга чейин уже ойлоп койсуң да, аял кишинин ой жүгүртүүсү ошондой. Сен бул мисалы үчүн чыга турган күйөөң мугалим болсочу, ойлойсуң да, значит балдарымдын окуусуна эме жок экен, нормально. Ал жагын ойлогон это Жан дүйнөңүз жакыр эмеспи? Жакыр эмес. Жан дүйнөм жакыр эмес. Сиз мага көз караш калтырдыңыз. Эгерде сиз ошол менин мисалга мен өзүмдүн ата энемдин, бир туугандарымдын, жет атамды изилдей турган болсоңуз, ошол кийинки сиздин тукумун улаган балдарыңыз кандай болоорун да билет экенсиз да. Анда сиз Кыргызстанды деле ошентип түзбөйсүзбү оюңуз менен? Бирок алгачкысы кыздардын сиздей болгон айрым кыздардын ошентип санап аткандыгынан өзүңөр артка гана тартып атасыңар да. Мен дагы жубайыма, болочок жубайыма үйлөнө турган болсом, анын ата энеси эмне кылат, өзү эмне кылат, бир туугандары кандай? Ал турган иш. Ал нерсеге карабоо керек. Бирок сиздер алардын байлыгын карап атасыздар. Эгер ошол жигиттин жан дүйнөсү жакшы, талапка ылайыктуу, сиз менен жашап кете турган, бирок материалдык жагы орто боло турган болсо, кыздар карабайсыздар да. Жан дүйнөсү бай адам менен мен ачка кара нан жеп, кара чай ичип отура албайт экенмин да. Азыркы учурда кара нан бир чайга зар болгон замандан өткөнбүз кыргыздар. Ал учур жок, Кудай сактасын. Жан дүйнөсү жакыр адам менен ушинтип мындай нан жеп отура алайын деп атпайсызбы? Бирок сүйгөн адам болсо, экөө биригип алып туруп, бир нерсени бириктирип, мындай жашоого алдыга турмушка улап кетет да. Анан дагы сиз сөзүңүздө бир айттыңыз, мен көз каранды болгум келбейт жолдошума болочоктогу депчи. Мен ошондон ойлоп атам да, ошо көз каранды болгум келбейт деп эле барып алып турмушка чыккандан кийин деле ошол көз карашты карманып алып, иштеп кетип, карьера деп кетип, жанагынтип эркектер үйдө отуруп калып, анан кийин ушинтип аткан ушул себептен экен да. Мен азыр ушундай ойго келип атам да. Негизги себеби ушул окшойт да. Жолдошум деле иштейт да, эми мен иштей турган адамга чыкпайм да, мен бош адамга чыкпайм. Иши жок адам, жөн отурган адамга чыкпайм. Во-первых, во-вторых, сүйгөн адамга чыгам. Эгер сүйгөн адамга чыкканда сүйгөн адам айтса, сен аял катары төрөйсүң, үйдө отурасың десе, мен ага баш ийип берем. Азыркы учурда 25-тен өткөнсүздөр да, жашаңыздарчы. Биринчиден окууну бүткөндөн кийин кыз балдар окууну бүтүп иштейбиз дейбиз, иштеп бүткөндөн кийин иштегенден кийин балдарды көрөбүз. Окуп жүрүп эле тандап калабыз да. Бул балам мындай, бул балам мындай деп. Ошондо сиздер ойлоп атасыздар, сиздердин эмес, алардын эмес жан дүйнөсү жакыр көрүнөт сиздер үчүн. Ошол себеп сиздер бул менин теңим эмес, мындай деп туруп ар кандай принцип көрүнүп калат да. Сиздердин айланаңыздарга болсо, мүмкүн бул кыз тандап атат эмес, бул кызга туура келбеген деп мындай жакшы ой чыгарышпайт, бул кыз өзү жакшы эмес деген сөз чыгат да. Идеалдуулукту тандап жүрө берүүдө эмеспи? Мисалы мен эч кандай идеалдуу адамды издебей элемин, өзүм да идеалдуу эмесмин да. Тигил жакта актриса кызыбыз айтып атат, мен мындай болбосо тийбейм. Керек болсо кийин турмушка чыксам дагы мен өзүмдүн карьерамды алып кетүүгө даярмын дейт. Карьераны алып кеткенден кийин эркектик намыс деген бар. Эркектик намыс болгондон кийин ал турмуштун Балким эркектердин алсыздыгы, же болбосо эркектердин баягы кыздарга батынуусу, ала албай аткандыгы, же болбосо жашоо үй бүлөнүн баягы жоопкерчилигин ала албай мындай турмуш курууга кадам таштабай аткандыгынан кыздар ушинтип бойдок жүргөн жокпу? Блин, мен муну алсамчы, бул иштеп кетет, анан мен калып калам, блин, намыс да, андан көрө албай эле. Кур намыс. Балким ошондо эмеспи? Мен эгерде жубайымды ала турган болсом, ал жубайым иштей турган эле адам болот. Иштей турган адам болот. Бирок сиздин айтып аткан сөзүңүзгө ал жооп бербейт талабына. Себеп дегенде динде дагы айтылган. Менин жубайым менден өзүмө бир тепкич ойдо ылдый турат. Сенден аз акча табыш керек, ошондо иштесе да. Керек болсо менден өйдө тапсын. Бирок ал мени сыйлайт, урматтайт. Бирок анын жүрөгүндө
анын жүрөгүндө сиздикиндей сезим болоруна менин кепилдигим жок. Ал деген башка темада ужачы сен айтып атасың, сенден деле көп тапсын. Сен эмнеге намыстанып атасың ал? Мен эч жерден намыстанбайм. Сен өзүң противоречить этип атасың да. Сен ал иштеп атса, сен карьерасын кылып кетсе, эркек намыстанат дейсиң. Эмнеге намыстанат эркек? Ошого жете албай намыстанабы? Ошонун иш таба албай, ошого аялы тапкан акчаны таба албай намыстанабы? Эркек эч качан намыстанат. Сиздикиндей сезим кайсыл адамда болсо. Меникинде кандай сезим? Сизди айтып атасыз, мен мындай өзүмдөн Зависим болгум келбейт. жакыр бала менен, жакыр нерселер менен жашагым келбейт деп атасыз. Мен жакыр нерсе менен жашагым келбейт деген жокмун. Бир жерде кара нан жеп отургум келбейт дедиңиз. Ал сиздин жан Жакыр дүйнөңүздүн адам дедим. Мен сенин сөзүңө жооп бердим. Жан дүйнөсү бай адам, бирок колунан эчтеке келбеген адам менен мен каранан кыргыздын жигиттерин анда ошондой азыркы учурда ошондой санайсызбы? Сиздин иниңизди, агаңызды ошондой санайсызбы? Мен андай кылып санаган жокмун. Мен бир точка зренияны айтып атам. Миллион деген варианттар бар. Менин айтканымдай эле болуп калбайт да Кыргызстандын баары, туурабы? Азыр бардык варианттардын бириси эле да бул. Сиз актриса катары, коомго, маданиятка бир кандайдыр бир пайыз салым кошкон катары сизди канча деген миллион көрүүчүлөр көрүп атат да. Сиз коомдун күзгүсү болушуңуз керек. Ошол эле учурда сиздин айтымыңыз боюнча кыздардын дагы өсүүсү мүмкүн. Азыр мындай кылалы, дал ушул бүгүнкү биздин темабызга карата даярдалган сурамжылоону көрөлүчү. Андан кийин алдыда конокторду чакырабыз. Менин оюмча азыркы көпчүлүгү карьера деп калышты кыздар, анан ошон үчүн окуйбуз деп, чет жерге барып иштейбиз деп, анан ошонгонго дейм. Негизгиси азыр көптөр карьера, анан билим алуу, чет өлкөлөрдү көрүү, ошондой болуп кетти да. Өздөрүнүн ою мындай болот да, кандай десем. Акча чогултуп, квартира алып, машина алып, анан турмушка чыксам деген ойлору болот. Менин оюмча ошондой да. Эми анысын билбейм, бирок улуу эжелер айтып калат да, корком депчи. Мисалы, уже турмушту билип калышат экен да, ошондо коркобуз деп айтат да. Азыр эме болуп атпайбы, бири-биринен ашып, там менде үй бар, машина бар дегенде ошого жетиш үчүн карьера түзүш керек. Там күйөөгө тээрде сурайт эмнең бар дегенде ошондо карьерам бар, жумушум бар, машинам бар, үйүм бар деп айткандай, ошон үчүн шашпай тийген туура деп ойлойм. Биринчиден адам окушу керек, бардык жакты билиш керек. Анан жашоо кандай экенин түшүнөт. Анан ошондо гана мындай жашап кете алат деп ойлойм. Демек, жашоону түшүнүш үчүн анан түшүнүп алып, анан турмушка чыгалы дегенден улам ушундай созулуп атат деп ойлойсузбу? Ушундай созулуп атат, анан карьера деген нерсе бар да бул жердечи. Аны түптөп мен бизнесимди мынтип алайын, тинтип алайын деп атат, анан убакыт келет. Убакыт келгенде 28 жаш, 30 жаш келет, анан ошондо анан турмуш деп баштаса керек деп ойлойм. Өзүнүн сүйгөнүн табыш элек чыгарды. Билбейм. Кыздар көбүнчө азыр турмушка чыгып, эрте ажырашып кетип аткандан себеп болсо керек деп ойлойм. Демек, башка ажырашкандарды көрүп туруп, ошондон кандайдыр бир деңгээлде коркуу сезими? Коркуу сезимден болсо керек деп ойлойм да. Эми кээ бирки кыздар кичине эртеңки келечегимди оңдоп алайын, кичине турмушума бир бышайын деп, кичине көрүп алайын деп ойлойт го дейм. Кыздар эмне себептен турмушка чыккысы келбейт? Балким бул психологиялык жактан кыздардын өзгөргөндүгүбү? Мына ушул суроого жооп алыш үчүн психолог жана врач Нуржамал Жаманкулованы, ошондой эле диний жактан жана улумун катары дагы өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген пенсионер жана педагог Нуржамал Орозматованы студиябызга чакыралы. Талкуулап жаткан темабызды жакшы эле түшүндүңүз, турмушка чыгууга ашыкпаган кыздар жөнүндө болуп жатат. Анан ушуга карата сиздин бир жагынан улуумун апа катары, бир жагынан дин өкүлү катары деги эле ушуга карата ой пикириңиз кандай? Бул кыздардын турмушка чыкпай атканын эң биринчиси кыз деген өзүнүн вазипасын же болбосо өзүнүн милдетин түшүнбөгөндүктөн 30га чейин жана башка жаштарга чейин кыздар жүрүп атат. Кыздардын өзүнүн максаты эмне? Биз Аллах Таалам бизди ургачы кылып жараткандан кийин биз турмушта биз ордубузду табышыбыз керек. Эмне максат аткарышыбыз керек?
биздин максатыбыз биз ушул коомду өнүктүрүшүбүз керек. Эмне кылып? Илим менен, билим менен, техникадан эмес, биз адамдарды өстүрүшүбүз керек. Адамдардын санын көбөйтүшүбүз керек. Эми ошо жаратышыбыз эле керемиз. Кандай урпакты? Ошол коомго пайдасы тие турган, аң сезимдүү, акыл эстүү, илимдүү урпактарды. Балким баягы сиздердин учур баягы башка да, балким учурда баягы эне аталардын жогоруда биздин конокторубуз айткандай кыздардын баягы эркине бош коюп койгондук эмеспи? Балким эне аталардын да кандайдыр бир деңгээлде. Эми кандайдыр бир деңгээлде бул эне атанын дагы бул жерде күнөөсү бар да. Себеп дегенде кыз болобу, бала болобу туура тарбия бериш керек. Эми мисалы үчүн балам, кызым турмушка чык. Сенин ордуң үйдө. Сенин ордуң сен иште, бирок ошондой болгондо да артыңда туягың болуш керек. Бала чакаң болуш керек деп түшүнүк беришибиз керек. Мына өзүм эле карьерам, мен эле минтем, мен эле тигинтем деп жүрө берсең, же күйөөдөн жок, же баладан жок, же эчтекеден жок. Мына же карьераң сенин маңдайыңа бала болуп бербейт, же болбосо карьераң маңдайыңа күйөө болуп бербейт. Анан эчтеке жок. Жана кыздар көбүнчө бул биринчи карьера деген чанда кыздарда. Кыздар көбүнчө жалкоолукка, бекерчиликке көнгөн. Бөөгө тийсем, кайненем кызматын кылам, күйөөмдүн кийимин жууп жүрөмбү, бала туусам баламды кантип жүрөм. Андан көрөкчө бошураак эркин жүрө турайынчы. Мисалы үчүн айрым кыздардын иши бар экен. Кээ бир иши жок кыздар жөн эле ошентип жүрбөйбү? Сизге суроо узаткым келип атат. Деги эле ушул психолог катары жана врач катары айтсаңыз, деги эле кыздардын турмушка чыккысынын келбегенин себеби бул кыздардын, учурдагы кыздардын психологиясынын өзгөргөндүгүнөнбү болуп атабы, же жашоонун талабы болуп атабы, кандай болуп атат сиздин ой пикириңизде? Мен айткым келет, психологдордун изилдөөлөрү боюнча ар бир кыз жаралганы сөз жок турмушка чыккысы келет. Аны байкасаңар, кыз 2-3 жашында эле өзү араң тамтын басып жүрөт дагы. Анан куурчакталып, эненин милдетин аткаргандай аны ойноп баштайт. Ошондон баштап эсептеп мындай карап көрсөк, ар бир кыз турмушка чыгыш керек. Көп учурда мектепте эле жыныстык катнаштар көп катталып, анан ошол жыныстык жактан туура эмес келгендиктен алар көпкө чейин турмушка чыкпай калышат. Бул биринчиден. Экинчиден, бейкут эле үй бүлөнү алсак, алар окуп жүрүшөт дагы, анан 3-4 курска жеткенде турмушка чыгайын десе, ата-энеси айтат да, сен кызым окууңу бүтүп алсаңчы деп, окууңу бүтүп ал, анан кандай болот турмушуң деп. Ал ошол моментти кетирип жиберет дагы, а бала бөлөккө үйлөнүп кетет. Ошол ойдон кыз калып калат. Анан ошондой моменттер болгондон кийин баягы кыз, конечно, жигиттер менен сүйлөшүп дагы эле карап баштайт, бирок бул жерде айтылып кетпедиби, бир эле жакшы көргөн момент болот депчи. Анан ошол жакшы көргөн, биз эми идеалдуу деп коебуз да, идеалдууну издейт. А бирок ошо идеалдууну издегендин астында ар бир кыз өзүнө суроо бериш керек. Мен өзүм идеалдуумунбу депчи. Вообще бул заманда идеалдуу кыз, идеалдуу бала да болбойт. И идеалдуу үй бүлө да болбойт. Кандайдыр бир деңгээлде жашап өткөн коркуп атат депчи. Балким кайын журт деп эле корккондор бар да, кээдечи кайын журт кандай болуп калат, кандай болот деген сыяктуу корку сезимдер. Же эркек кандай болот деп турмушта өзү түшүнүп калат да, коркот деп атпайбы? Бул да кандай бир жок, мен айтат элем, коркпойт. Себеби алар идеалды издешет. Өзүн карашпайт кандай экенинчи. Коркпойт. Любой кыз турмушка чыккысы келет. Жакшы, мен кыздарга суроо узаткым келип атат. Бул жерден жогоруда апа айтып кетпеди, бул деген жумуш кылбагандыгы, бекерчиликке көнгөндүгү деп апа кандайдыр бир деңгээлде айтып кетти. Сиздердин ой пикириңиздер, кыздар? Мисалы үчүн мен айылда эле чоңойгон кызмын. Мындай окуттан качпайм. Даже эшиктеги эркектердин деле жумуштарын кылып чоңойгон кызмын да, мен өзүм. Огородко деле, малга деле баарына кете берем да. Мен ал эмеден качып, бекерчиликтен качуу эмес. Угушума караганда, статистика боюнча Кыргызстанда ошол бир эркекке 3 кыздан туура келет экен да. Анан
жигиттердин аз болгондугуна байланыштуу эмеспи, же болбосо жигиттер кыздарды тандап жүрө бергенден эмеспи? Ушул суроону жигиттерге жана эжеси, психолог эжесиге бергим келип турат. Менин оюмча бул ар бир кыздын өзүнөн дагы да. Мен жогоруда угуп кетпедимби, эмне үчүн алар байлыкты издешет, эмне үчүн алар тиги атасынын байлыгы баласына эч качан буйрубайт да, эмне үчүн ал байлыкты өздөрү ошо жолдошу менен жасап алышпайт. Анан жеңил жашоого качып, анан жеңил жашоону издеп, анан балдарды тандаган бул болбойт. Себеби ар бир бала ошо үйлөнөм деп анан кыз экөө бири бирин жакшынакай чечишкенден кийин экөөнүн сүйүүсү бири бирине күндөн күнгө өнүгүп, даже жыл өткөн сайын ал гүлдөп туруш керек да. Келиңиздер, мына дал ушул бүгүнкү биздин темага карата да биз атайын социалдык тармактарга пост таштаганыбызда бир нече ой пикирлер айтылган. Азыр ошондон улам дагы суроолор келип чыкты. Азыр биз жооп алганга аракет кылалы. Катар менен кол көтөрүп эле жооп берип кете бересиздер, катар эмес, балким ким жооп бергиси келет ушул темага карата. Эмне себептен кыздар турмушка чыккысы келбейт деген суроону таштаганбыз. Ошондон улам датка дейт, кыялындагы идеалдуу жигитти издеп жүргөндүгүнүн себеби дейт. Ошондой эле зордуктап кеткенде эркектен көңүлү калып калат дейт. Бул да кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизип жатабы? Эркектерден көңүл калуусу, кол көтөргөндүк зордуктап койгон, анан жыныстык жактан көңүл калган кыздар бул жашоодогу жалаң эле бир эркекти эмес, бүт жалпы эркектерди жек көрүү менен эркектерге көңүл бурбай, өздөрүнүн жанакы карьерасын ойлоп, карьерист болушат дагы, анан өздөрүнүн жана айтып атышпайбы, машина, үй, бүт баарына өздөрү жетем деп аракет кылышат дагы. Анан демек эркектен көңүлү калып, анан өзүнүн жашоосун өзү аракет кылат. Бирок ошондо дагы ошол аял заты ичинде аябай чоң оору. Себеби жетишпегендик. Себеби үйдө жөлөнүп, башын коюп сүйлөшө турган адамы жок. Ал баары бир мындай сыртынан караганда мындай эме деп коюшат да, сильная мындай күчтүү аял депчи, күчтүү аял деп айтышат дагы. А самом деле ичинде анын кандай оорусу бар экенин эме кыздар да сыр бербей жүрө берет деп койсузбу? Анан мен бул жерден да как врач айткым келет. Себеби булардын психологический нарушение болуп, булардын невроз, неврастения, истерический синдром деген көп оорулары пайда болот дагы. И плюс буларга гинекологический оорулар. И булар өздөрүнчө эле өздөрү мындай оорукчал болуп калышат. Эля дейт. Жаш өткөн сайын кыздар акылдуу болуп калышат. Жаш кезде эле сүйдүм деп турмушка чыгып кетиш керек эле дейт. Мына ушундан улам акылдуу болгон үчүн чыкпай атышабы кыздар? Жаш кезинен турмушка чыкканы бул өтө азыр үй бүлөнүн бузулушуна эле түптөн түз алып барат. Анан жашы өтүп акылдуу болуп калгандыктан турмушка чыкпагандыктын маселе эмес бул жерде. Ал өзүн бир турмуштун оор кыйышын же болбосо турмушка өзүн даярдабагандыктан, өзүнүн кыска ойлуу жанагындай маселелер коюп кетпедиби? Карьера, жумушум, анан анын байлыгы деген сыяктуучу. Ошондон улам да. Зейнеп дейт, бою узун, далдайган, кыргыздын алдуу күчтүү манастай өрт жигиттер болсо турмушка чыгат элем го дейт. Балким кандайдыр бир деңгээлде биздин мындай жигиттер болбой атабы? Ушул жаңы элеки суроо статистикага дагы байланыштуу болуп кетет экен да. Бир жигитке 3 кыз болсо, жетишинче тие бергиле, анан жигиттер жетпей калса дагы көрөбүз да, тамашалап айткандачы. Кыздардын дейт, эмнеге турмушка чыккылары келишпейт? Ар бир кыздын талабынан көз каранды. Азыркы айымдарды айта турган болсок дейт, бул үй болсо, машинасы болсо, акчасы болсо деген сыяктуу дейт. Ал талапка жооп берчи мырзаларга жолукпай калат. Анан эптеп күйөөгө тийиш керек деген маселе болот. Бирок ушундан көрөк мен тийбей эле, андан көрөк ээн эркин жүрө берейинчи деген ойдо болушат дейт. Балким эркин жашоонун самоо эмеспи? Мен урок берейинби? Ушуга байланыштуу. Макул болот. Ыр менен жооп берем десеңиз болот. Кайгы муңга жалгашкансып өмүрүм, канчалардан калып улам көңүлүм. Бул турмуштун шарданына көнө албай, бир гана мен мелтиреген көк ирим. Түшүнүшпөй, кээлерине түшүнбөй, тагдыр жүгүн артып жоңго бүтүндөй, өзүм сыйбай турган күндөмүн өзөгүмдөн упуранып күкүмдөй. Эркиндиктин эвин таппай чектелем, эрксиз белем, бошоң белем менен, энчиленген буйрук балким ушул деп,
эмнегедир жалгыздыкты эп көрөм. Кол чабуулар. Кийинкиси максат дейт. Менин көпчүлүк дос кыздарым турмушка чыккылары келишпей, 25 жаштан өтүп чыгам дешет. Неге десем, жаштык, мастык. Мына ошону ойноп күлүп алыш керек деп айтышат дейт. Ойноп күлүш керек деген ойдо дагы кыздар турмушка чыккылары келишпейби? Кандай ойлойсуздар? Бул жакта да конокторум бар да, онукап. Ошол нерсе ушул жерде болуп атат да, мисалычы. Негизи баардык кыздарды ата-энеге деле шылтаган болбойт. Ата-энеге азыр баш ийем деген адам жок. Көп кыздарыбыз, балдарыбыз дагы ата-эненин тилин угуудан уже алыс болуп калган азырчы. Анан ошол себептен ойноп күлөм деп жүрүп, этеги ушул нерсеге келип атат. Кыздардын неге себептен турмушка чыкпай аткан себептерин катар менен жазган экен. Биринчиси дейт, турмуштун түйшүгүн эрте тарткысы келбейт дейт. Бул нерсеге мен көп кошуло бербейм, себеп дегенде эгер турмушка, негизи бардык кыз турмушка чыгууну каалайт да, бирок мен эң негизги себеби эле ушул идеалдуу адамды издеген деп эле ойлой берем. Экинчи себеби дейт, экинчи себебин угуңуздар. Бул да болсо материалдык жагына өтө басым жасашат дейт. Учурда бул маселе көбүрөөк каралат дейт. Материалдык жакты сүйлөштүк. Үчүнчүсү дейт, бул ата-эненин күйөөгө чыгышың керек, сен бирөөнүн бүлөөсү болушуң керек деп туура эмес тарбияны жеткирбегендигинен дейт. Туура тарбияны жеткирбегендигинен дейт да. Баягы билесиңерби, илгери бизде кыз түшкөн жеринде оор деген, таш түшкөн жеринде оор деген жакшынакай кептер бар эле да. Бирок ошол кептер азыр дагы энесинен кызына сөз жок керек. Себеби өзү эне болдубу, кызы да жакшынакай эне деген эң жогорку наамга ээ болуш керек да. Себеби кызды уже 20 жашка, 18ден 20 жашка, 20 жаштан ашып баратканда сөз жок айтыш керек. Кызым, сен даярданышың керек, турмушка чыгасың, сен ошол үйдө калып, сен ошол үйдүн үй бүлөсү болосуң. Биздин үйдөгү закон ал үйгө туура келбейт, сен ошого даяр болушуң деп. Вот ошого даяр болгондо даярдаш керек. Ошондо даяр болгондо гана анан ошондо турмушка чыгыш керек. Төртүнчү себеби дейт, бул да болсо тең укуктуулуктун себеби болушу мүмкүн. Иштейм, илим алам, билим алам деп жүрүп дейт. Менен дагы бир курбум бар да, дагы эле күйөөгө чыга элек, уже менден дагы бири 4-5 жаш улуу. Эми анын көз карашы эми мейли мага караганда ал мейли турмушка чыгыш керек, издеш керек, изденүүдө да алчы. Каждый раз свидание болот, барат, тияга жакпай калды, бияга жакпай калды, ушундай тандап эле бир кичине тырмагынын асты кир болуп калса деле жакпай калды деп ушинте берет да. Анан кийин ойлойт да, эми ушунча болуп калды, эми любойуна эле тие берейин дейт да. Анан макул, эми азыр ушу эртең бара турган балага тием дейт дагы, барат дагы сүйлөшүп туруп, ушунча жашап, ушунча күйөөгө тийбей келип анан ошого тиемби деп кайра беринен эме болуп калат да, мындай. Ошондой тандоо болуп, мындай чечкинсиз болуп, анан чын эле кыздар акылдуу болуп калат окшойт да. Эми өткөн сайынчы жаш өткөн сайынчы. Балким акылдуулуктан. Балким акылдуу. Мирлан дейт, бул айлана чөйрөсү чоң таасир берет дейт кыздардын турмушка чыкпай калуусуна. Себеби сен азыр чыгышыңа эрте, андан көрөк оку, иштеди, бутуңан туруп ал деп жатып, ал кызды 35 жашка чыгарып жиберишет дейт. Сөздүн да бир жагынан айлана чөйрө таасир береби? Айлана чөйрө сөзсүз кызга таасир берет. Кызга жанындагы курбусу, айлана чөйрөсү кандай чөйрө менен байланышып турса, ошол дагы таасир берет. Тигинтип эле жүрбөйбү, мен минтип деле жүрүшүм керек деп бул дагы таасир этет. Бир себеби кыздардын баары эле тагыраак айтканда басымдуу бөлүгү айылда жашоодон макул болушпайт дейт. Шаардын жеңил турмушу жагат. Кыздар айылда короо шыпырып, уйсап, тандыргандан, жапкандан качышат дейт. Балким бул да себеп болгон жокпу? Бирок турмушка даяр болгон, турмушту оор кылышын көтөрө билген кыздарга бул себеп эмес, проблема эмес бул. Эч шашылбагыла, бирок шайтанга азгырылбагыла. Кыздар 35 жаштан турмуш курсаңар деле Кудайым берем десе бала жытын берет дейт, искейсиңер дейт. Эң негизгиси бүтүн үй бүлө жакшы жашоо болсо жакшы эмеспи дейт. Бул бирөөнүн ой пикири экен. Экинчиси, шашкан кыз эрге жетпейт, эрге жетсе да этеги жерге жетпейт дейт. Андыктан шашылбай эле турмушка чыксаңар болот деген ой пикир бар экен. Буга да сиздердин ой пикириңиздер кандай? Турмушка чыкпайм дебеш керек. Себеп дегенде бизди Аллах Таалам аял заты кылып жараткандан кийин биз бала төрөп,
бала тарбиялашыбыз керек, Аллахтын алдында өзүбүздүн милдетибизди аткарышыбыз керек. Сөз башында эле айтылган бизге чындыгында ар бир кыздын өзүнүн талабы бар депчи. Ошол талап өзүнүн кыялы бар, ошол кыялында жигитти издейт депчи. Анан мага кызык болуп атат, сиздердин кыялыңыздагы жигиттер кандай болот экен? Менин талабым өтө деле жогору эмес. Ошол эле убакта мен чечкиндүү, ошол эле убакта бардыгын чече билген адам жашоосунда да чоң ийгиликтерге жете алган адамдардын бири болот да. Адамгерчиликтүү, ыймандуу, эң негизгиси баягы ортодо сыйды сактап калган адам болсо болду да. Бир эле талабы сүйүү деп коеюн, Эгер эми мен алдыма выбор келсе, мейли сүйүүңө жетпей калдың, башка турмуш курушуң керек, давай. Бирин сүйүүңүз кайтып келбейт баары бир. Давай выбирай десе, анда мен самостоятельный. Кандай самостоятельный? Не маминкин сынок, өзү чечиш керек. Самостоятельный, чечкиндүү, күчтүү, алды күчтүү, оорубаган, эч жакта оорукчан эмес, мага бирдеме жардам бере калган, ой боорум ооруп дегендей дебей. Иш билги дейби, кандай десем, колунан баары келет го. Мык кагат, көбүрөөк мык кага албайт. Эмгекчил, көбүрөөк мык кага албайт дейм. Ушундай эркектер бар, мен билем. Мен мык кагам, мен электричество оңдойм үйдөчү, өзүм. Эгер атам келбей калсачы, жумуштан эрте келбей калса, свет өчүп калса өзүм эле оңдоп коем. Кээ бир ушундай эмелерди көрөм, туугандарыман делечи, эркектер ай токурат деп коркушат да. Ошондой мындай эркек деген эркектей болуш керек да, вот ошондой алдуу, белдүү, күчтүү. Айтып атпайсыңарбы, маминкин сыночек депчи. Мен мисалы ага каршымын. Мисалы мамасын сыйлаган баланы мен билем маминкин сыночек деп коюшат да. Биринчи апа да. Анан кандай эркектин качествосын маминкин сыночек деп мен кимди айтат элем? Апасы туура эмес сүйлөп атса дагы апасыныкынын сөзү да. Мындай эркек киши деген мындай адилеттүү болуш керек да. Апасыныкы туура, адилеттүү болуп атса, апамдыкы туура дейт. Аялыныкы туура эмес же туура болуп атса, аялыныкын дагы экөөнүн ортосун жакшыртып кетиш эркек кишиде да. Вот маминкин сыночек деп аялдын эмесин эчтекеси жакпаса, кайненесине, кайненеси эле кечке эле зулумдук кыла берсе, ошо күйөөсү кошулуп алып зулумдук кыла берет. Анан мен бир сөз кошуп кетейин. Аялдар өздөрү көп талаптарды талап кылат да, бирок ошо өздөрү ошондой талапты бере алышпайт. Вообще бирөөдөн талап кылыш астында өзү берүүнү билиш керек. Берүү менен алуу процесс бул экөө взаимный да. Ошон үчүн эриш аркак. Ошон үчүн бирөөдөн требовать эткөндөн көрү сен биринчи эмнени беришиң керек? Назик сөз, жылуу сөз, жакшынакай макулбатчылыктуу. Андан кийин сураныш керек да. Анан бул актриса эжекелерибиз же кинодо сценарий менен иштеп жүрүп ошого көнүп калганбы, бир башкача ойлорду айтып атат. Бирок ошол сиздин оюңузду жаш кыздар канча деген көрүүчүлөр бул телеберден көрөт, ошону эске алып койсоңуз. Негизи эле сиз айтып кетпедиңизби, маминкин сыночек болбош керек депчи. Бирок ата-энеңе кандай мамиле кылсаң, балдарыңдан ошону көрөсүң деп айт эмеспи? Бирок сиз да келечекте буйруса эне болосуз да, анан балалуу болосуз. Ошондо сиз эле балаңызга жакын болосуз, балаңыз сизге жакын болот. Ошондо келиниңиз сизге ошентип айтса, кандай карайт элеңиз? Ал өз алдынча чече тургандай кылып тарбиялайм. Мага семьяңдын эмесин алып келбе. Өзүң чеч, өз алдыңча. Мен эч кандай киришпейм. Ошондой болуш керек да. Жөн эле направление берип коюш керек. Ата-энечи эмесине киришпеш керек. Турмушуначы кийлигишип, ортосуна чаң салып или там эме кылыпчы. Жөн эле чечкиндүү бол, балам, өзүң чеч болду. Кийинкиси. Келечектеги жолдошуңуз турмушка чыктыңыз сиз. Чыгып үйдө отургула, үйдө эле болгула, мен силерди багам деп өзүңөр айткандай идеалдуу болду, бардык тарабы болду, үйгө отура албай калдыңыздар болуш керек деп ойлоп атам да, мен оюмча. Анткени иштеш керек, туруш керек, карьера кылыш керек. Мен бунум калып калбады, анум калып калбады деп дагы деле баягы өзүңөрдүн немеңерди милдетиңерди аткарам деп жөө берсеңер, жолдошуңар ошондон улам көңүлү сынып калышы мүмкүн да, балким мага ыраазы болбой жаткандыгы, бакканыма же тапканыма депчи. Рахмат сурооңузга. Эгер жолдошуң чындап камсыздаса, үйгө жата бергип, ошонун тамагын даярдап, маңдайың жарык отурганга не жетсин? Мен бул актриса эжеге бир аз кошулуп кетем да. Себеби жигит деген жоопкерчиликтүү болуш керек, өзү алып кетиш керек да үй бүлөнү. Менимче азыркы күндөгү проблема кыргыз жигиттеринде көбүрөөк жоопкерчиликсиздиги, анан чечкинсиздиги да. Мисалы,
көп эмнелерден сурасаң дагы, балдардан сурасаң дагы Жашоого даяр эмес, ооба, жашоого даяр эмес, анан өзүгө ишенбеген балдар да. Анан ошону көзүң карап эле отуруп кала албайсың да. Бир нерселерди айтсаң деле ойлонуп, эмне кылыш керек, андай мындай деп өздөрү чечишпейт да. Сиз ошого кандай карайсыз? Менин мурдакы бир жаш кезимде сүйлөшүп жүргөн бир жигитим, аябай жакшы көрчүбүз бири-бирибизди. Аябай жакшы көрчүбүз, прям индийский любовь была да. Анан кийин бир күнү эле чалып алыпчы. Настя, мен Настя, Настя, ушундай болуп калды, я это, меня женили дейт да. Это как это женили? Жөн эле көчөгө тартып, ичине кыз отургузуп коюштур. Мен колум барган жок, ошонун жолугун чечип, ыргыт салганга барган жок. Мен мамама каршы чыга албай койдум деди. Хорошо, хорошо. Чечкинсиз. Он бы мог сказать, мама, мен сүйөм бир кызды, мен ошо менен он до сих пор ноет, что он несчастлив. Он жил, он несчастлив, он хочет опять со мной встречаться. Нет, извини, пожалуйста, чем быть второй, лучше быть одной. Правильно? Жок, азыр ошол сиз айтып атпайсызбы, мындай чечкиндүү адамдар жок деп, жигиттер жок десе эле бардыгы эле энеси ата энесин урматтап, сыйлап ошолордун сөзүнөн ошолордун кучагынан чыкпай калды деп, Ал нерсе кучагынан чыкпай калуу, анын мээримине, ыраазычылыгын алуу бул албетте жакшы. Бирок чечкинсиз жигиттер да бар, аны биз мойнубузга алабыз. Бирок ошол сен эжекебиз айткандай, ошол нерседен эле баары чечилип калабы? Негизги бүгүнкү кыз киши эмне үчүн турмушка кеч чыгат, же болбосо айрым кыздар эмне үчүн турмушка чыккысы келбейт деген темада сөз болуп жатканда, адамдын мен биринчи ой сознание, подсознание деп бөлүнөт да. Ошондо адамдын оюнан көз каранды деп ойлойм да. Себеби адам эмнени ойлосо ошого жетет. Ошон үчүн аял кишини өтө бул чын эле үйдүн куту деп ошол эле учурда бул өтө даанышман кылып жараткан. Бирок адам аял акылдуу болбош керек дейт да, ал даанышман болуш керек дейт да. Ошон үчүн ойлоп атканда, эртең менен турганда дагы мен турмушта жакшы жол таап кете алам, мен жакшы күйөөгө тием деп ушундай бир ой максат койсо, ар бир кыз жакшы турмушка чыгат деген ойдомун. Жакшы, рахмат. Келиңиздер, эми жалпы ушул көрүүчүлөрдү күйөөгө тийүүгө ашыкпаган кыздар деген теманын тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Кыскача келиңиздер, бул жерде эки коногум бар, экөөңүздөрдөн баштап мындай тегерен өтүп кетели. Идеальный адам табылбайт. Аны табыш үчүн ылайдан жасаш керек. Демек, ылайдан жасаган колуңуздардан келбегенден кийин аракет кылыңыздар. 30 жаш, 25 жаштан өтпөңүздөр деп айтмакчымын. Кыз киши деген мына 21-22 жашка чейин жүрөгү менен сүйөт да. Андан өткөндөн кийин акыл менен сүйөт. Акыл менен сүйгөндө негизи оңой менен адам жактырбай калат. Мүнөзүн түшүнгөн адамды жолуктуруу өтө кыйын болот. Ал эми эркектер болсо жашы өткөн аялдарды эмес, чын айтканда 40та болсо дагы кызды карайт да. Андыктан убакытты өткөрбөй турмушка чыгыңыздар. Ар бир кыз энелик касиетке ээ болуп, анан жакшынакай үйдүн куту болуп, эркекти биз илгертеден бери сыйлап келатабыз. Жалаң эле Азия өлкөлөрүндө эмес, вообще бүт дүйнө жүзүндө эркекти сыйлап келишкен. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бейкут үй бүлө куруш үчүн бири-бириңерди сыйлап, урматтап, жакшынакай жашоо курганга аракет кылгыла. Аял кишиге ушундай право берилбептир да. Биз чечкиндүү болуп, биз баарын решать эте албайт экенбиз. Ошон үчүн айтат элем, эркектер, айланайымдар, чечкиндүү болгула. Сүйүп калдыңарбы, кыз силерди дагы сүйөт абы, сразу алгыла, эчтекени карабагыла, ошондон ары анан уже бактылуу жашоо болуп кетет. Турмушка чыгуу кайсы нике кайып, качан буйруса, ошондо чыгыңыздар демекчи мен. Качан мага нике буйруса, ошондо чыгам. Жашыңарды өткөрбөй, жанагынтип көп жашап жүрө бербей, ушу өз теңиңерди таап, жолуккан эле бирөөгө тий дегенден алсымын. Көңүлүңөргө жаккан жакшы жигиттерди 20-22 жашка чейин таап алып, жашынакай эне болуп, үйдүн куту болуп, биздин кыргыздын санын көбөйткөн жашынакай күйөөсүн сыйлаган, элин сыйлаган энелерден болушуңарды каалайм. Кыргыз элүүсүнүн санын көбөйткөн бул кыргыз кыздары. Ошондуктан арулугубузду, сулуулугубузду, эң алгач улуулугубузду унутпайлы. Анан карьера болсо Кудайдын мээримине, үй бүлөнүн мээримине татысак, калганы буюрса болот. Кыз бала турмушка чыгып, эне болуусу милдеттүү, бирок эрте чыгабы, кеч чыгабы эң негизгиси бактылуу жашаса, анда бул ийгилик деп билебиз. Ушуну менен чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чейир, сиздин багыт.